Манас үчүлтигин ар тараптан изилдөө жана жайылтууга арналган Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгынын алкагында Манас улуттук академиясы жана Кыргыз радиосу руханий өзөк долбоорун сунуштайт. Бул долбоор кыргыз элинин кенже эпосторун жана элдик поэмаларын кеңири жайылтуу, улуттук маданиятка көңүл буруу максатында радио берүүлөрдүн сериясын даярдайт. Эртөштүк эпосунун кара сөз варианты. 13-чү уктуруу. Көркөм окуган Чыңгыз Рыскелдиев. Көктөө жерге таару чаштырып, төштүккө тез тердиргени. Көктөө эми 9 кап кара таарууну алар турган өрөөнгө айландыра чаштырып, көз ачып жумганча бирин калтырбай терип берүүгө буйрук кылат. 7 баштуу кемпир дароо тегерете таарууну бүт чачат. Төштүк бул мөөрөйдү кантем деп айласын таппай капа болуп турганда чал куйрукка тил бүтүп, сырттандын күйүп жаткан кумурсканы куткарып калганын, башына мүшкүл иш түшсө жардам берем дегенин эсине салат. Төштүк кубанып, кумурска берген бутту отко салып жиберсе, кумурска жетип келет да кандай кызмат болсо да кылууга даяр экенин билдирет. Төштүк тааруу жайын түшүндүрүп берет. Кумурска ачып көздү жумганча таарууну терип берет. Ошентип, төштүк бул мөөрөйдү да алат. Көктөө төштүктү жолборс менен күрөштүргөнү. Көктөө чамынып дагы бир мөөрөй камдап, өзү баккан ак жолборс менен күрөштүрмөк болот. Төштүк бул мөөрөйдү көрөр замат кисесинен достошкон жолборсунун мурутун алып чыгып түтөтсө, жолборс жанына жетип келет да айдаган жагына барууга, айткан кызматын кылууга даяр экенин айтат. Төштүк Көктөөнүн кылган алгачкы мөөрөйүндө боконо сөөгүн кыйратып алганын айтып, жолборс менен күрөшүүгө барып, мөөрөйдү алып берүүсүн суранат. Жолборс макул болуп, күрөшөр майданга чыгат. Төштүктүн ар жандан ушундай досторду күткөнүнө эл таң калат. Алаңгыча эки жолборстун күрөшү башталат. Төштүктүн жолборсу Көктөөнүн ак жолборсун мойнунан тиштеп туруп, сырттандын алдына келип, көтөрү урганда ак жолборс өлүп жатып калат. Ошентип, Төштүк Көктөөнүн 5-чи мөөрөйүн алат. Дагы 2 мөөрөй калат. Көктөө төштүктүн аюусу менен аюусун күрөштүргөнү. Көктөө дагы каарданып, эми аюусу менен күрөшмөк болот. Төштүк дароо аюусунун мурутун түтөтөт. Сырттанга дос болгон аюу дароо пайда болот. Төштүк Көктөөнүн аюусу менен күрөшкө түшүп, намыска жарап берүүсүн суранганда, байлоодо турган жел курсак аюуну заматта жеңип алаарын айтып, күрөшүүгө макулдугун берет. Аюулар күрөш баштайт. Төштүктүн аюусу көп узатпай, Көктөөнүн аюусун көтөрү уруп, Төштүккө 6-чы мөөрөйүн алып берет. Көктөө эптеп кызын ала албай, же сырттанды тындым кылып сала албай, ичи күйүп, каарын төгүп капа болот. Көктөө төштүктү барса келбестиге 40 кулактуу казанды алып кел деп жумшаганы. Акыркы мөөрөйүн катуу кылмак болуп, жер үстүндөгү 90 алп, жер астынан 90 алп жыйын кылып, Көктөөдөн тартып алган барса келбес жактагы 40 кулактуу сыйкырдуу кайнагын деп казанга кабар берип койсо, дүйүм тамак болуп, дүнүйөсү жайнап калган казанды алып келүүсүн тапшырат. Төштүк Көктөө айткан казанды алып келүүгө ала албай калса өлүүгө макул болуп, жолго камынат. Быйтыгүң менен Гүлайым кабарчыдан Төштүктү казанга барат деп угушат. Гүлайымдын көзүнөн жашы кетип, түнөрүп, Төштүккө Көктөө сени кулак угуп, көз көргүс, барган адам кайра кайтпаган жерге жумшап жаткан экен. Мындан ары жол жүрүп олтурсаң, 40 күндүк кызыл чөлгө туш болосуң. Андан ары ит жүрбөс мойнок белге, анан ит баспастын белине жетесиң. Андан өтүп, ит ичпестин көлүнө жетесиң.
Көлдүн четинде кайтпастын кара ташы, көп дөөлөрдүн башы бар. Эгер казанды алып келсең, атамдын айтканына көнүп бере койбо. Сөзүндө буйткасы, көзүндө бузугу бар. Ал сени соо кылбайт. Сен казандан кайтканыңда жолдон кармап алып, башыңды кесип алууга кол камдап, сени түшүрчү оор камдады деп уктум, деп айтып берет. Ал эми конокпай кара жолтой казанга баргандар көп болгон. Бирок бири да кайтып келген эмес. Билгичтерден сурасак, казандын бир кулагы жандарды сорчу ажыдар, дагы бири ааламдын баарын өрттөгөн неме. Бир кулагы олукса, барган жандардын баары өлүмгө жоолугат. Айласын тапсаң, өзүң гана табасың. Айвандан артык чал куйрукка барар замат Кенжеке берген гүл азыгыңды бер. 4 Мамытты таштабай, өзүң менен ала кет. Аман келсеңер бир жакшылык көрөрбүз. Жаның жаратканга аманат. Деп коштошуп жолго салат. Ошентип Төштүк 4 Мамыт менен Гүлайым айткан жолдун баарын басып, ит өтпөс белин ашып, Ала көлгө жетип, Кайыпчы кара таштагы мындай жазууну окуйт. Жер үстүнөн 90 алып, жер астынан 90 алып, бул казанды алууга баары жыйылып келип кыргын болду. Тегерегин караса, алп дөөлөрдүн калдырап, куурап жыйылган баштары жатат. Ошондо чал куйрукка тил бүтүп, жүнүмдү күбүп түшүрүп, терең дайраны кургак жердей басып кетээр элем. Самаган жерге жеткирчү капталымда канатым бар. Ээримди алып, жайдактап, ооздук менен жүгөндү башымдан тартып калып, аманат деп мени айдап көлгө салыңыз. Ак тасмал менен кулагымды бекем бууп, казандын серпиндиси тийбеш үчүн жаныңызды катып күтүп туруңуз. Ушу дайра түбүндө ары бери тебишип казан менен алышам. Эрдиги бар эси жок энөө Төштүгүм. Күлайым экөөңөр уйку көрбөй, ойноп күлүп жатып, таң кашкайып аткан мезгилде уктап кетип, сыйкырчы кемпирге болот өгөөңдү алдырып жиберипсиң. Аны кемпир казанга тутанып өлөөрдө бере салган экен. Төштүктүн жаны экенин билген соң, казан аны басып калыптыр. Көктөө муну билип, сени өлсүн деп атай жибериптир. Мен өгөөңдү алып чыгам. Эгер көлдөн көбүк болуп кара кан чыкса, чал куйрук өлдү деп бил. Эгер оргуган ак көбүк чыкса, анда жеңди де. Казан суудан көрүнгөндө 4 Мамыт менен бешөөлөп болушуп жардамыңды бер, деп айтат. Төштүк тулпарынын айтканындай ээрин алып, жүгөнүн шыпырып, көкүлүн көк шайы менен бууп, куйругун куу шайы менен түйүп, ичиндеги көп сөзүн айтып, Кудайга аманат деп, көкүлүнөн бек жыттап сууга салып жиберет. Карааны көрүнбөй, заматта кайып болуп кетет. Жер тыңшаар Мамыт жерди тыңшап, бул сормо көлдүн түбүнө чал куйрук жетери менен казан азапты салыптыр. Талыкпастан урушуп, канаттары кайрылып, чал куйрук күч кубаттан айрылыптыр, деп айтып бергенде, Күлүк Мамыт өөдө төмөн жүгүрүп, көрөгөч менен куюнгөт жандарынан түңүлүп, Төштүк боз балтаны таянып, ары бери басып, тиштенип, ичи күйүп, булдурсунун имерип кармап, итичпестин ала көлдү карсылдатып сабап жиберет. Ага кошулуп 4 Мамыты да жерди сабап кирет. Көл чачылып, жер казылып, көл жер менен урушуп калышат. Жер тыңшаар Мамыт жерди тыңшап, чал куйруктун 40 кулактуу казанды кыйшайта тартып салганын, Төштүктүн керемет өгөөсүн жутуп алганын айтып сүйүнөт. Казан менен кармашып, анын оордугунан, оозу мурдунан өжөктөп кан кетип, омуртка кабыргасын катуу күчкө салып олтуруп жеңип, Төштүк үчүн курман болуп кеткенин айтат. Урматтуу радио окуучулар, сиздер Манас улуттук академиясы менен Кыргыз радиосу тарабынан даярдалган Руханий өзөк долбоорунан Эр Төштүк эпосунун кара сөз вариантын угуп жатасыздар. Уландысын келерки дүйшөмбү күнү ушул маалда улантып уктурабыз.
Эртөштүк эпосун кара сөзгө айлантып кагазга түшүргөндөр Таланталы Бакчиев, Айгерим Кубанычбекова. Текстти көркөм окуган Чыңгыз Рыскелдиев, режиссеру Жыргаламанова, редактору Жаныбек Эсеналиев.